Азыркы учурда майыптыгы бар балдардын көйгөйү эң негизги маселелерден десек жаңылышпайбыз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына таяна турган болсок, дүйнө жүзүндө майыптыгы чектелген адамдар 10%ды түзсө, алардын ичинен балдардын саны 120 миллионго жетет. Дабагер көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышында балдар арасындагы шал жана аутизм ооруларынын алдын алуу, дарылоо туурасында маалымат бермекчибиз. Бүгүнкү күндө жашарып жаткан оорулардын бири бул наристенин кыймылын чектөөчү балдардын шал оорусу. Эрте кийлүүшү программасы. То есть бул балдарды келечекте шал оорусу болуп калат деп эң негизги эрте такташыбыз керек да. 1 жашка чейин. 1,5, 2, 3 жашка чейин булар такташыбыз керек. Саламатсыздар. Подводный массаж деп коет. Мындай ванналарга суу менен массаж кылып, тоже жана спастиканы, балдардын спастикасын жумшатыш үчүн ушундай эмне кылат. Бул жемчужный ванна, бул балдар көбүнчө неврология, эндокринологиядан келишет. Бул астынан пузырек чыгат, мындай аба чыгат, воздухта да. Ошолордон балдар расслабляет этет. Тырышкан нелерин снимать этет. Успокаивать этет. Бул включать этет, 10 мүнөткө жатышат. Борбордук нерв системасынын жабыркашынан улам кыймылдын, сүйлөөнүн, угуунун, акыл эстин бузулушу баланын шал оорусу болуп эсептелет. Балдардын шал оорусу бул туаса оорусу деп болсок болот. Мунун себептери аябай көп болчу. Көп. Мурун болсо айтчу элем, жанагы көбүнчө шал оорусу жанагы төрөт убагында кыйналып, туура эмес төрөлгөндөн болот депчи. Бирок акыркы жылдары уже биз тактасак, бу жерде жана төрөт убагында эмес, бул уже эң башынан бара эне кош бойлуу болгон кезинен баштап, ошонун ар кандай тышкы факторлор ошо туаса шал ооруларына алып келиши мүмкүн да. Тамеки тартуу, спирт ичимдиктерин ичүү, жүрөк кан тамыр оорулары, кант диабети баланын шал болуп төрөлүүсүнө алып келет. Көбүнчөсү бул жанагы ата эненин ден соолугу. Биздики азыр көбүнчө аялдар кан астык болуп атат. Туура эмес тамактандыруу, ар кандай вредный факторлор менен тамеки тартмай ичкен, туура эмес образ жизни деп коебуз, ошолорду эмне кылгандыктан болот. Экинчиси инфекция болот. Ички пайда инфекциялар. Цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз деген ички ушундай инфекциялар болот. Малика биринчи кабылга келип атат, 19 жашта экен. Бул кыз детский церебральный паралич деген ооруга кабылыптыр. Балдардын шал оорусуна кыргызча көтөргөндө. Бул абдан оору, бул төрөт убагында, төрөт жолунда кысылып калуудан абанын мээге жетпей калуу эмесинде негизинде пайда болот. ДЦПнын 4-5 түрү болот. 1, 2, 3, 4 деп, то есть тепкичи болот да, 1-тен 4кө чейин. Бул кыздыкы 3-чү 4кө өтө турган абал экен. Себеби Малика бутуна тура албайт экен, Малика баса албайт экен. Ошон үчүн бул кызды кечиктирип келген, бирок аракет кылып колдон келишинче жардам берели. Бала төрөлгөндө биринчи дем алуу менен баштын ичинде дофамин деген гормон денеге чачырайт. Ошол түйүлдүк бала түйүлгөн бойдон ажырап бала бошошот. Бул кызда кысылуу пайда болгон, то есть төрөт убагында энесинин төрөт жолунда кысылып калган. Эне кош бойлуу кезинде жугуштуу дарт менен ооруса, ууланса жана өз убагына жетпей төрөгөн болсо, бул учурда баланын тубаса шал оорусу менен ооруп калуу коркунучу бар. Биринчи орунда жанагы гипоксия деп коебуз, кислород жетишпегенде, кан жакшы жетпегендиктен кислород балага ичинде кош бойлуу болгон кезинде мээни өзүнүн түзүлүшү, өсүшү, өнүгүшү уже ичинен туура эмес баштап не болот да, ар кандай эмнелер. Туаса кемтиктер биринчисинен. Туаса көп, мына азыр биз жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды изилдеп көрсөк, бүгүнкү күндө 30 миңге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Анын 32% жанагы нерв оорулары менен байланыштуу. 25% бул туаса кемтиктер. Ар кандай туаса. Туаса кемтиктер кайсы маалда пайда болот? Биринчи 3-4 жумалыгында кош бойлуу болгондо. Биринчи, экинчи айында уже ошондо пайда болуп калат да туаса кемтиктер. Так. Ошо гипоксия көп нелерге алып келет да. И үчүнчү албетте жанагы
төрөтүп алганда бала кыйналгандан ошо себептерген ушундай. Бир это гипоксия, экинчи инфекция, үчүнчү жанагы төрөтүп алганда асфиксия, гипоксия болгондо болушу мүмкүн. Спастикалык диплегия оорунун бул түрүндө организмдин эки тарабынын тең булчуңдары алсыз болот. Баланын оң же сол жагы гана шал болуп, буттун кыймылы начар болушу мүмкүн. Биз азыр новый жаңы метод бобот терапия деген ачканбыз кабинет. Ошону азыр көрсөтөбүз силерге. Бүгүнкү күндө бүт реабилитационный центрлерде ушундай кабинеттер болуш керек да. Бирок тилекке каршы мындай жок болот. Seniki ne oldu? Бүттүбү? Бүгүн чыгарат. Кандай болуп калды? Мындай жакшы эле. Ай, карачы. Тишиңди көрсөтүп койчу, тишиң. Тишин дарылаттык. Сиреби деп койдук да. 4-чү пискасы беришет. Хорошо. Все, хорошо. Атаксикалык форма. Бул учурда бейтаптын булчуңдарынын баары алсыз жана узакка кыймыл аракетте боло албайт. Мында акыл эстин өсүүсү абдан начар болот. Эң биринчиси бул оорду азайтыш үчүн это профилактика болуш керек. Профилактика деген бул жанагы үй бүлөлүү, балалуу болом дегенде пландаштырыш керек ошону, планировать этиш керек. Планировать этиш үчүн биринчисин өзүнүн ден соолугун караш керек. Жаштар. Азыр мына биз изилдеп көрсөк, почти 70-80% этенелер сурасак, сен мына ошо балалуу болгон пландаштырдыңбы жок, ушуну кош бойлуу болгону канча убагында билдиң эле десек, 3 айында билип калдым, 2 айында билип калдым, анан кийин калып кала берди деп ошентип не кылат, туурабы? Мына азыр жанагы биз дефект нервный трубки деп коебуз, тубаса пороктор, тубаса кемтиктерди. Алар ошо мен айтпадым, жанагы 21-25 күн бойлугунда пайда болот да. Ал бир кемчи жанагы кан астыгынан болот. Анан кийин фолиевая кислота деп коет, фолиевая кислота жетишпестиктен болот. Ошо. Стрессовый фактор деп коебуз биз. Стресс фактор деп коебуз. Жанагы жумушсуздук, үй бүлө жетишпестик андай. Анан кийин оюнда ойлойт, тияка барам, иштейм, мындай кылам. Мына өз убагында бизде Бишкекте мен ойлочумун да, аябай көп заправкалар бар да. Бензин куя турган. Азыр водительдер өстүрүп куят. А мурун 5-10 жыл мурда жалаң жаш кыздар иштечи. А жерде аябай зыяндуу. Токсический, экология жагынан. Экинчи маселе жанагы мына бизде Дордой бар, Ош базарында контейнерлер, нелер. А жерде 1 саат жүрүп көрүңүз, башы адам, бир адам, сол адам башы айланат. Жанагы Кытайдан келген буюмдардын жыттарынан, ар кандай химия заттарынан жыттар. Это тоже. А жерде ким сатын жалаң жаш балдар, жаш кыздар отурат. Булар келечекте ата-эне болот да, туура. Алар токсический. Если албетте жанагы көбүнчөсү мына бизде болот, жанагы мигранттар көп. Жанагы шал оорусу болуп калган балдар, алар деле бар. Здрасте. Привет. Привет. На бияқта вот жазылып атат. Привет. Как дела? Очень приятно. Да, гости. Get келеді атат. Шал оорусу менен төрөлгөн баланын бутуна туруп айыгып кетүүсү чанда кездешүүсү мүмкүн. Бирок баланын абалын жеңилдетүүнүн жолдору бар. Ал үчүн ар бир ата-эне наристесин 3-6 айда жана 1 жашта дарыгер-невропатологко көрсөтүшү керек. ДЦП ооруган балдардын көбүнчө моюн аркаларын, далыны, колтукту, бармактарды, чоң бармактын айланасында бул мээний клеткаларынын бириккен точкасы болот. Эгер көрүнсө төмөндөн жогору карай ачыш керек. Эгер чоң бармак монтип бүктөлүп калса анда мээнин өлүп калган эмеси абал болот. Аны дарылап эле кереги жок. Мына кыздыкы ачылат экен, Кудай берсе жакшы болот. Жакшы ой менен келип. Анан булар дайыма мындай гимнастика кылыш керек. Далларын көтөрүп, жабышкан далын ачыш керек, монтип ачыш керек. Кудай берсе. Анан омурткаларды жогорудон төмөн карай монтип омурткадан далага карай сүрүш керек. Жогорудон төмөн карай сүрүш керек. Анан атлант деп коет, биринчи, экинчи омуртканы массаж кылыш керек. Баш биринчи омуртка шиш болот, экинчи омуртка мындай тешип отурушуп анан кийин кирет.
Булар ДСП терең кирип кетет, ошондой бошотуп, ошо атлантты жакшы массаж кылса ДСПлардын айыгуусу натыйжалуу болот. Кадимки картондор көп да, магазиндер, нелер, жанагы көргөндөр отура албайт. Балнер, шалбарыстар отура албайт, не кылат. Ошолорду үйрөтүш керек. Ошондон тияктан сатып келип, бияктан сатып келип эместен кадимки картондон ушундай денелер жасатабыз. Өзүнүн схемасы бар, размерлери, ар бир балага өзүнүн боюна, несине караштуу ушундай жасаса болот да, өздөрү. Бул эзип кетсе ырт бересиң, башкасын жасап кое бересиң. Буга көп каражат неге иштетилбейт да. Бала чоңойсо ага өзүнүн размерине караса, боюна караша, несине дагы өзгө не кылат. Түшүнүктүүбү? Ушундай нелерди биз бияктан ошо ата-энелер үйрөтөбүз. Өзүңөр үйдөн балаңарга ушундай эмне жасап бересиңер деп. Да, бул уже чоңураак балдарга ушундай китеп чыгарган. Кыргызча. Так, кантип жазаш керек. Бул вот Чыңгыз деген Япониядан көрсөткөн кантип. Мындай методичка көрсөтөбүз биз. Вот размерлери кантип жазаш керек бардыгы бу жерде. Ата-энелер бияктан кантип размерлерин ченеп не кылып, ушундай стульчиктерди өздөрү үйүнөн жазап берет да. Чүнки вот картона не керек и кантип жасаса болот. Кадимки картонадан түшүнүктүүбү? Вот ошо атайын ушундай пособийлер чыгарылат ата-энелер үчүн, жеңилдетиш үчүн. Биздин Кыргызстанда акыркы 15-10 жылдын ичинде аябай мындай көйгөйлүү маселе болуп эсептелип калды да. Азыркы учурда ошо именно аутизм белгилери менен балдардын бат-баттан кездешүүсү болуп атат. Биологиялык бузулуш болуп эсептелинет да, фактор биологически имеет. Буга эн атанын образованиясы, эн атанын жашоосунун деңгээли роль ойнобойт. Бул нарушение на уровне биологии. Бул нерв системанын бузулушу, аутизм эсептелинет. Өзгөрүүлөргө кайрылсак, организмде бул балдардыкы кээ бирөөнүкү эненин ичинен башталат. Мисалы үчүн бала өнүгүп баштагандан баштап биринчи 3 айлыгында эгерде энеси туура эмес тамактанса, мисалы үчүн баарыбыз эле билген жана кристаллики, глутамат натрия көп тамактарга кошобуз, салаттарга кошобуз. Ошол дагы бир себептер экендигин англис тилинде чыгарылган изилдөөлөрдөн көрдүм да. Анан ошону эгерде 3 айына чейин энеси жеп койгон болсо, балага таасир бериши мүмкүн экен да. Баланын именно ошо глутаматтык рецепторлор бар да мээдечи. Ошол рецепторлорго таасир берип койсо, баланын мээси кичине башкача иштеп баштайт экен да. Экинчиси бул эненин жана баланын дисбактериозу. Дисбактериоз деген түшүнүк бул эненин же баланын ичи өтө бериши, же ичи ката бериши. Биз мисалы үчүн запор деген нерсеге көп маани бербейбиз го, ичи ката өтөт. Негизи күндө туалет жоңго барышыбыз керек, бирок 2-3 күндө жүрө берет, маани беришпейт. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Энеде болсо, эне өзүнүн ичинде, ичегилеринде уу чыгара баштайт да. Анан ал ууну организм деген чыгарганга аракет кылат дагы, башкача бир нерсени бөлүп чыгат. Ошол нерсе балага таасир берип калышы мүмкүн да. Мен ошо анкетирование, кош бойлуу кезинде анкетирование жүргүзгөн кезде көп эле энелер запор экендигин, ичи катар экендигин айтып беришти да. Анан үчүнчүсү бул бала төрөлгөндөн кийин баладагы башталган дисбактериоз. Ошол баланын ичиндеги микроорганизмдердин катышынын өзгөрүшү. Балага көңүл буруш керек, бала менен канчалык көбүрөөк сүйлөшүш керек, бала менен ойнош керек. И балага көңүл бурганда байкаш керек. Бала чакырганда, өзүнүн атын айтканда реагировать этип атабы, карап атабы эн атасын. Ошо айткан сөздү угуп атабы, анын атын айтканда карап атабы. Биз апалар менен ушундай ичара бөлүшөбүз да, опыттарыбыз менен кимде эмне болду. Анан эң биринчи безглютеновая диета деп коебуз. Глютенди балдарга бербегенге аракет кылабыз. Мунун себеби эмнеде? Глютен бул
клейковина деп коет да, клей. Бул клей кадимки эле буудай унунда болот. Буудай унунан биз мурда кичинекей кезде клей жасачу элек го. Ошол клейковина мындай камырды илчек чөөлчөк кылган ошо клейковина, андан глютен пайда болот. Ошол глютен организмге барганда глютаминовая кислотага айланат. Ал глютаминовая кислота мен жана башында айтып кеткендей глутаматтык рецепторларды ойгото баштайт. Эми ошо глутаматтык рецепторлар бул аутист балдардыкы өтө сезимтал болгондуктан алар бат-баттан иштей баштайт дагы. Анан мээнин клеткалары ошо бат-баттан иштеген процесске чыдабай анан өлө баштайт да. Бул процессти илимде экзотоксичность деп коет. Мындай балдарга кальций бергенге болбойт эң биринчи, анткени бул ого өтөр процессти күчөтүп ийет дагы, баланын мээси өлө баштайт, ого өтөрчү. Бунун баардыгы мээнин сырткы катмарында болот. Бул процесстер ошол сырткы катмары өтө сезимтал болот буларга. Анан эң биринчи ошо апаларга сунуштарым эң биринчи тамак ашынан баштагыла дейм да. Ошо глютенди алып коесуздар, картошканы алып коесуздар, сахарды алып коесуздар. Азыркы учурда эми көп эне аталар иштешет, эртеден кечке иштешип, чарчап келишип, балага көңүл бурушпайт, бала менен сүйлөшпөйт, бала менен ойношпойт. Көбүнчө бала менен балага телефон беришет, телевизор коюп коюшат, телефон беришет. Бул дагы искусственный аутизацияга алып келет да, баланын өзү өнүгүшүнө терс таасир тийгизет. Толук айыгып кеткен балдар, кыздар бар. Аларды мисал кылып келтире алам. Толук айыгып кетишти. Алардын апалары азаматтар. Ошол диетаны кылып, ошо көптөгөн дарыларды берип, эми дарылар болгондо дагы химиялык дарыларды көп бергенге болбойт. Аракет кылыш, колубуздан келишинче чөп дарылар менен дарыланганга аракет кылабыз да, анткени алардын организми аябай нагрузкада турат деп айтсак болот. Анан ошентип диетаны бекем кармап, иммунитетин көтөрүп, туура багытта жүрүп, айыктырып, толук айыктырып алып, мектепке барып, кадимки эл катары жүргөн балдар бар. Кээ бирөө спорт менен өтө жакшы өнүгүп кеткендер бар, кээ бирөө сүрөттү жакшыртат. Алар башка балдардан айырмасы жок. Анткени биз мындайча айтканда ошол жаки ооруга алып келип аткан себепти дарылап койдук. Бала кадимки баладай өнүктү. Ар кандай оорунун алдын алуу менен бирге биз көп ооруларды жеңүүгө, айыктырууга кадам таштаган болобуз. Эң негизгиси аракет кылуу керек. Дени сак кылуу бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.